Оштон Нокаттан боломун. Oriflame компаниясына биринчи мени чакырганда мен деле мимоза окшоп отказ бергенмин. Бул жерде биз бардыгыбыз компанияга чакырганда башкача элестетебиз. Келгенде эле бизди как будто адамдар чөнтөгүбүздөгү акчабызды жулуп ала тургандай. Мен дагы отказ бергенмин. Мени бир жума токтотпой чакырган. Бир жума токтотпой чакырып, именно ушул залга пятница күнү келип кошулганмын. Жанагындай чыкканда шведский паровозик жасаганда мен бул жерде айнып калган адамдар бар экен деп элестеткенмин. Азыр өзүм каждый школада шведский паровозик менен удовольствие аламын. Мен Oriflame'ге чейин ар кандай жумуштарда иштедим. Өзүм 9-классты бүтүп эле Москвага ата-энемдин аркасынан ээрчип келгенмин. Себеби Кыргызстанда билесиздер, балдарыңыздар таштап келсеңиздер, азыр деле звонок кылып сиздерге арызданып атса керек. Кыргызстанда жумуш көп деп мен ата-энем аркасынан ыйлап жүрүп, 9-классты бүткөнүмдөн кийин эле мен Москвага келип алганмын. Москвага келгенимден кийин мен 4 балдын ичинде отуруп, зериккендигимден апама айтып отуруп, мен жумушка чыкканмын. 16 жашымда мен уборкада иштеп баштагам. 16 жашта уборкада иштегенде уже мен элестеткенмин, келген кыргыздын бардыгы только туалет жууп, пол жууп, өзүнүн убактысын өткөрөт экен деп. Ошол убакта менде мечта деген болгон эмес. Себеби күнүгө эртең менен турсам бир иш, кечинде кайра үйгө келип, башты көздү жууп жатып, кайра эле эртең менен ишке барыш болгон. Зелемен көп сүйлөп татышат. 150 премия, 21 күндө плюс доход, это вообще супер. Бир назад слайд окуйга. Мен Бурконбек болду. Oriflame'ге чейин магазинде эле иштегенмин, заменщик болуп. 2013 келип калганмын. Апам айткандай 1 жылга эле келген болчумун. 1 жыл иштеп анан барып окуумду улантасың деп. Бирок 1 жылда биз каалаган сумма болбогондуктан 2 жылга чейин иштегенге туура келди. 2 жыл иштегенден кийин кайра 3 жыл иштеген туура келди. Ошентип арадан уже 7 жыл өтүп. Быйыл уже 7 жыл болду. Магазинде иштетилем, бул ошол. Бул болсо Oriflame менен банкет директоров кече жакындагы свежий сүрөттөрдүн бири. Сен ана жакын тура эле. Вот. Ошол. Дальше слайд. Вот азыр эле мечта деген боюнча айтып баштадым. Ар бир адамдын өзүнүн мечтасы болот. Мечтайт эткенде биз туура мечтайт эткенди билбейт экенбиз. Себеби бизде кандай мечта? Бизде болгону окушум керек деген мечтабыз болот, или болбосо нормальный турмушка чыгып алыш керек деген да кыздарда. Биз саякатка чыгыш эмне экенин азыр эч кимибиз билбейбиз. Себеби биздин бир туугандарыбыз, биздин жакындарыбыз эч ким саякаттап жүргөн жок. Компания Oriflame'ге келгенден кийин бизге саякат эмне экенин көрсөтөт. Саякаттаганга бизде мүмкүнчүлүк болуп калат. И бул жерге келгенден баштап мен кадам таштагандан баштап саякаттаганды мечтать этип баштаганмын. Ошондой эле бул жерде саякаттан сырткары көпчүлүк, дальше деген жок. Көпчүлүк эркектердин деле мечтасы болсо керек. Мен немен боюнча да, мындай оюм боюнча, даже ал факт деп деле айтып кетем. Эркек кишиге 3 важный нерсе бар да. Биринчиси үй салыш керек, экинчиси машина алыш керек, андан кийин үйлөнүш керек, или үйлөнүш керек, андан кийин машина алыш керек. Андан кийин ушул 3 нерсеге успеть эткен болсо бул жашоодо, анан 4-чү нерсе мечтать этиш мүмкүн. Туурабы? То есть путевка, а может 5-чү нерсе мечтать этиш мүмкүн. Бир какой-то бизнес баштасам, кичинекей бизнес. Ошо менен семьяны баксам деген. Туурабы? Вот, бул жерде компания директордон баштап даже бизге автобонус боюнча программа берип кетет да. Азыр булар боюнча дагы бирден бир токтолуп кетебиз. Следующий слайд. Компания Oriflame бизге ушул мүмкүнчүлүктөрдү берип кетет. Азыр мемоз жерде эле айтып кетти. Бул гибкий график, сопровождение да, бул бизнеске каалаган адамыңарды алып келип бизнесиңерди баштасаңар болот. Ошондой эле эч кандай финансовый вложениянын кереги жок. Бул жерде бир гана вложение, бул убакыт болуш керек да. Убакытты вложение кыласың, андан кийин сен бул жерден результат аласың да. Дальше слайд.
ушул жерден биздин мечтабыз башталды десем болот. Мен Oriflame компаниясына келип 3 жылдан бери башка жакта иштебей ушул жерде иштегеним үчүн компания Oriflame бизди жылына өзүбүз жалгыз эмес, жаныбызга каалаган адамыбызды ээрчитип барып, банкетте эс алганга возможность берип атат. Бул бизде банкеттерден бир элес. Конечно, ар бир кыздын мечтасы сонун платьяны кийип, сонун жерге барыш да. Мен биринчи банкетке барып $1000 премиумду алганда ушунчалык бактылуу болгом. Сценага чыкканда атамдын аты чыгып, өзүмдүн атым чыгып, сценада кетип атканда мени Жумагүл эже сүрөткө тартканы эсимден кетпейт. Себеби мен өзүмдү Голливуд звездасындай сезгенмин. Ал сахнага чыккан адам бар, чыкпаган адам бар да. Чыга турган адамдар только ушул жерде бизнес кылган адамдар гана чыга алат, жана Голливуд звездалары. Вот компания Oriflame'де дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Ушундай шикарный жерге, мировой уровеньде бул признание да. Сенин бааңды компания коюп берет да. Башка жерде, башка жумушта айлык бар, бирок эмне начальник дагы бар дагы, ал сенин признавать этпейт. Туурабы? Сен 30 миңдик адам болсоң, бир четип кайра сенин ордуңа башка адамды бир күндө таап кое алат. А бул компания Oriflame банкеттен баштап уже сени признавать этип баштайт да. Признание это бул жөнөкөй нерсе эмес да. Уже мен сахнага канча жолу чыгып койдук. Мына быйыл компаниянын банкети Питер шаарында болот, жылына Москвада болот болчу, быйыл Питерде болот. А быйыл уже буйруса, мен атамдын дагы условиясын аткарып койдум, өзүм дагы условиясын аткарып койдум. Башкача айтканда биз экөөбүз, атам экөөбүз, эки адамды спутникке алып барсак болот. Алина. Биздин үйдөн не кылдым уже. Пока не привычно. Вот мамамды атам спутник кыла турган болсо, мен буйруса энем Москвада боло турган болсо, энемди Питерге спутник кылып банкетке алып барайын деп атам. Буйруса Аллах насип кылса. Дальше. Банкетке кол чабып Уже биз банкетке барганыбызда бир жолу сахнага чыкпайбыз. Банкетке барганыбызда бизде возможность болуп атат, звезда болуп 3 жолу сахнага чыкканга, может даже больше эмес, Потому что турецкий ривьерага квалификация болобуз. Ушул каталогдо, ушул залда отургандар болсо, сиздер ушул каталогдун жыйынтыгы менен поздравительный школага келсеңиздер, бизде бул жерде сиздер золотой директор деп көрөсүздөр. Кудайым насип кылган болсо, бизде возможность уже 3 жолу сценага чыкканга бар. Ошондой эле компания Oriflame бизге мүмкүнчүлүк берет чет өлкөгө чыгып бесплатно эс алганга. Бул 2018 май айында биз клуб менен, проект менен, Dream клуб проект менен чыгып 5 эс алып келген болсок, ошол эле жылы октябрь айында биздин командадан 10 адам, 10 лидер барып бесплатно эс алып келди. Бул болсо быйыл 2018 жылы командабыз менен 2019 май айында 17 адам барып эс алып келгенге мүмкүнчүлүк болду. И ошондой эле биздин команда ушул Dream клуб эмеси менен, проекти менен быйыл октябрь айында дагы барып бесплатно эс алып келет. Уже ошол проекттин условиясын аткарып койгон биздин бул жакта лидерлер бар. Бул ийгиликтерге, бул жетишкендиктерге биз өзүбүз эмес, команда менен жетебиз сөзсүз. Ошондуктан бул октябрдагы туссан условиясын аткарган биздин лидерлерди дагы сиздердин алдыңыздарда куттуктап кетсек, уруксат бересиздерби? Эмесе 2019 жылдын октябрь айындагы условиясын аткарып койгон биздин лидерлерди сахнага тоса алабыз. Шаман кызы Гүлзулайка, Кайымова Кызбурат, Жапарова Гүлбадам, ошондой эле Айнагүл эже. Билебиз, унутуп калдык Айнагүл эже. Сиздер уже октябрь айында биз менен команда проект Dream клуб менен уже бесплатно Турцияга барасыздар. Сиздерди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. И ошондой эле каалаймын, октябрга чейин дагы калган командаңыздагы лидерлердин условиясын аткартып, биз менен чогуу бесплатно барыш командаңыздар менен насип кылсын. Бардыгыңыздарга ийгилик, жеңүүчүлөргө бол чабат. Чоң рахмат. Бул возможность бизге, конечно, өзүбүз түзүп алган эмеспиз. Биздин наставниктерибиз ушундай сонун возможностьтарды түзүп берип атат. Бардыгыңыздарда мүмкүнчүлүк бар бизге окшоп саякаттап жүргөнгө. Дальше. Залдан баруу бесплатно эс алгым келет дегендер. От души бирок кол көтөргүлө, заставить этпейм эч кимди. Почти жарым зал экен, Анда өзүңүздөр үчүн бир жакшы ниет кылайлы, чтобы октябрь айында биз менен команда менен бесплатно барып эс алып келиш насип кылсын. Эмесе
Калжа коебуз. Ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн спонсоруңуздар бар. Ошо спонсорлордон сурайсыздар, кандай кылып бесплатно эс алабыз десеңиздер, кенен маалымат берет сиздерге. Хорошо? Жана айтып өткөндөй эле шашып кеттиң деди. Конечно, 150 миң ушундай тез сүйлөтүп калат экен. Бул биздин биринчи алган премиябыздан бир сүрөтүбүз. Ал убакта биз сүрөткө түшүш эмне экенин деле билбейт экенбиз. Oriflame компаниясыга келгенде даже сүрөткө түшкөндү үйрөтүп коет экен. Себеби биз былтыр октябрда Турцияга барганыбызда Мимоза менен Таттуу Глеже сүрөткө түшүп жүрүп, Мимоза жан Таттуу Глеже кыйшык кылып сүрөткө тарта, Мимоза сонун кылып тартканда Таттуу Глеже айткан экен: "Мимоза биз даже сүрөткө түшкөндү билбейт экенбиз" деп. Вот компания Oriflame бизге азыр сүрөткө түшкөндү үйрөтүп койду, потому что бул жерде биз жаңы директор болгонубуз үчүн сүрөттөр жакшы чыкпай калган. Бул жерде уже сүрөткө түшкөндү үйрөнүп калган убакыт экен. Бул быйылкы банкеттеги сүрөт, Жок, 2018. 2018 жылкы банкеттеги сүрөттөрүбүздөн. Oriflame компаниясына келип адамдар регистрация болуп да иште баштагандан кийин мондай нерсе келет да. Билбейм, адамдардын мышлениясы ошол нерсеге көнгөнбү? Сразу эле келгенде айлыгы канча деп сурайт да. Башка ишке барса деле, Oriflame'ге келсе де айлыгы канча экен дейт да. Бул жерде айлыкты, бул жердеги доходту сен өзүң ишет этесиң да. Биринчи мен иште баштаганда биринчи акчасы аз болот, компания Oriflame'де почти болбойт. Ошондой учурда, конечно, сонун комментарийлер жазылат. Алданып жүрөсүң, сетөө компания болбойт башка деп да. Элестетиңер, бир окуу жайдын ушундай келечегин көрүп турасыңар, дипломду 5 жылдан кийин аласыңар колуңарга. Эмне? Силер 5 жыл бою ошол окуу жайга вложение кыласыңар, туурабы? Контрагын төлөйсүңөр, үстүңөргө кийим кыласыңар. Ошол учурда силердин окружениеңер эч кандай силерге комментарий айтпайт, туурабы? Бул бестөгүл окуп атат деп эч ким айтпайт, бул окуп атат дейт. Сен төлөп аткан контрагыңды ата-энең бирөөдөн карыз болсо дагы алып келип берип төлөйт. Сен үстүңө кийимди кийесиң, 5 жыл күтөсүң, диплом аласың. 5 жылдан кийин эч ким гарантия бербейт, ошо дипломуң менен иш могул жерде бар, мынча айлык менен деп. Oriflame'га келип 1 жыл, даже 2 жылга сабыр кылыша албайт адамдар. Келип эле айлыгын сурайт, канча айлык? Если сен кылсаң 1 жылда кыласың бул доходду, кылсаң 5 жылда кыласың, кылсаң 10 жылда кыласың. Бирок эгер сен 5 жыл Oriflame компаниясында контракт төлөбөй эле просто оушный окуй турган болсоң, бюджет окуй турган болсоң Oriflame'де 5 жыл. Мен билем 5 жылдан кийин минимум бриллиант болосуң. Просто адамдар ошол нерсени салыштырбайт дагы, Oriflame'де акча жок да деп сүйлөйт. Ким ана диплому барлар кол көтөрсүнчү, диплом алып койгондор. Дипломуңар үйдө жатат, я знаю. Ошол диплом ээси болуш үчүн канча жыл өмүрүңө кетти, туурабы? Вложение кылдыңар, бардыңар, окудуңар, үйрөндүңөр. Дипломго тапшырып аткан учурда бул менин колумдан келбейт деп айттыңарбы? Нет, диплом алыш керек, значит окуганга даяр болдуңар. Oriflame'де то же самое. $1000, $2000, 5000, 6000 ошол премияларды алыш үчүн мен билбейм, Oriflame мен үчүн эмес, же Oriflame'де иштей албаймын десеңер, анда результатка жете албайсыңар. Как окууга тапшырган сыяктуу эле, мен 5 жыл окушум керек экен, мен үйрөнүшүм керек экен деп эме кылсаңар, решение принимать этсеңер, ошондо гана силерде результат болот. Дальше. Вот, азыр эле мен айтып кеткендей, компания Oriflame директор болгон учурда бизге Шкода Rapid үлгүсүндөгү машинаны алганга мүмкүнчүлүк болот. Эгер паспортубуз Кыргызстан боло турган болсо, анда мой автомобиль программасынан каждый 21 күн сайын 10 000 рубльден автобонус алып турабыз. Бир жылда примерно 170-200 миң тегерегинде биздин машина алышыбыз үчүн компания бизге бонус берип атат. Уже бриллианттан баштап компания бизге 2 миллиондун тегерегиндеги машинаны айтат, танна дейт. 6 маркадагы машинаны тандайсыңар, ошонун өзүңөргө жаккан маркасын компания бриллиантты жапканыңардан кийин силерге подарка кылат. Мимозага уже айтып койду, танда деп. Мимоза уже тандалды. Уже тандап койду. Мага көрсөттү бекем ол последний 2019 экен, бир аз чыдап турсам 2020 минут экен деп турат. Кайсы жерде силер наемный жумушта эмес, традиционный эмес, кайсы жерде силер иштесеңер, салонда машина подарка кылат. Мындай эле өзүңөргө грамотный вопрос берип койгулучу. Значит, Oriflame'де ошол нерсени берип атабыз, значит, ошол нерсеге биз сабыр кылып иштешибиз керек. Исполнительный уровеньден баштап уже 3 миллион, даже 4 миллиондук машинаны тандайсыңар, компания подарка кылат. Это, например, Volvo S80.
А уже президент уровеньнен баштап Mercedes E-класс, уже золотой президенттен баштап ML класс, и ошондой эле сафировый уровеньнен баштап S класс деген Mercedesтерди. Жигиттер түшүнөбүз бул маркаларды кандай экенин. Это еще последний выпусктарды берет. Салондон. Еще салондон, последний выпуск. Эч ким бул нерсени минген эмес, силер гана минесиңер. Ал нерсе үчүн обязательно бул жерде иштешибиз керек. Иштешибиз үчүн бизге бир гана нерсе, биринчи эле нерсе бул сабыр керек. Эгер сенде сабыр болбогон болсо, буга бир күндө жете албайбыз. Адам баласы бир күндө байып кете албайт, бирок адам баласы бир күндө өзүнүн эртеңки келечеге решение принимать эте алат. Өзүнүн оюн өзгөртө алат эртеңки келечеги үчүн. Ошондуктан бүгүн байып кетебизби же бүгүн жетебизби деп эме кылбаңыздар. Эгер бүгүн решение принимать этсеңиздер, анда обязательно сиздер жетесиздер. Эркек балдарга, конечно, машина тааныш, а кыздарга машина тааныш эмес да. Мен азыр ойлонуп карасам, мен 2017 жылдан бери компания Oriflame'ден каждый каталог бүткөн сайын бонус алып атат экен. Эсептеп көрсөм, азыр где-то айга бир жылга эсептегенде дагы 17 000 болот экен да. Туура эмес эсептеп алдым, айга эсептегенде дагы 170 000 рубль болот экен. Бир жылда 170 000 рубль уже компания мага автобонустан төлөп койду. А дальше мага компания Oriflame төлөп атат. Биз пландаштырып атабыз, буюрса машина алабыз деп. Биз бул нерселерди алышыбыз үчүн биз кандай жумуштарды жасап атабыз? Сөзсүз түрдө команда менен иштегенге аракет кылышыбыз керек. Жөндөн жөн эле биз бул жерде директор, жөндөн жөн эле старший директор, жөндөн жөн эле золотой директор болбойбуз. Сөзсүз түрдө биз мындай мероприятияларды уюштура турган болсок, бизде результат болот. Сиз ойлобоңуз, жаңы келдиңизби, менеджерсизби, или азыркы учурда старший менеджерсизби? Көптөгөн нерселерди уюштуруп, көптөгөн нерсеге аракет кылган болсоңуз, сизде результат болот. Мимоз эже бизге постоянно айтат эле, бир нерсе уюштургула. Не уюштурушубузду дагы даже бизге пландаштырып айтып коет эле. Вот, детский праздник жылына биз 2 жолу, 3 жолу өткөрөбүз. Бул жерде дом отдых жылына 1 жолу өткөрөбүз. Ушундай результаттар менен азыр биздин командабыз аябай чоң көлөмдө өсүп келатат. Биздин команда давайте мындай эме кылайлы, кагандарга билдирип коелу. Ордуңуздардан туруп койсоңуздар, биздин команда Dream Club 24. Аркадагыларга туруп коелу. Колдошуп каршы эстейбиз. Чоң рахмат. Көпчүлүгү менин командамда экенин билбейт да гана отура берет да. Ал жерде эчелер турбай калды, бул жактагылар турбай калды, Ладно. Это биздин команда. Неге? Учурдан пайдаланып мен өзүбүздүн командага чоң ыраазычылык айткым келет. Себеби бул команда болбогон болсо, биз азыркыдай ценада турбайт элек. Биз бул жерге келгенде өзүбүзгө көптөгөн дипломдорду ашырдык десек болот да, потому что мен орто мектепти гана бүткөнмүн. 10-11 класста окуган эмесмин, потому что мен Москвада иштеп жүрүп, акча зарабатывать этип, кайра өзүмдүн мектебиме барам дегенде, келбей эле койсун деген звонок келген. Лучше келбей эле койсун, акча зарабатывать этип жүрө берсин деп, даже мен өзүм мектебимди толук бүткөн эмесмин. Башка мектептен мен аттестат сатып алганмын. Башка мектептен аттестат сатып алганым менен, бирок менин аттестатым азыркы учурга чейин эч кандай жумуш аткарып берген жок. Мен бул жерде өзүмдүн бизнесим үчүн аракет кылдым. Компания Oriflame мага каждый раз сертификат, диплом, мени даже бул жерде оратор кылганга возможность берип атат. Мен Oriflame'ге келгенге чейин даже адамдын бетин карап сүйлөй албайт элем. Мына караңыздар, бул биздин командада сонунда сүрөттөр жабат алып. Мына жерде караңыздар, жашы 20 жаштан баштап, например, 50-60 жашка чейин келет да менин командамда да. Мени угушат да. Эмнеге деп ойлойсуздар? Спонсор болгон үчүн биринчиден, экинчиден ошол нерсени результатка жеткен үчүн. Туурабы? Oriflame компаниясында бул жерде жашына эч кимди карабайт. Бул жерде знанияга карайт. То есть сен эгер колуңдан бирдекени үйрөтүш келген болсо, анда сени адамдар ээрчит. Ошондуктан мени ээрчиген менин командама чоң рахмат. Биз
сөзсүз түрдө жана школа обязательно деп сурап кетти да жаңы чыккан старший менеджерлерге. Каждый раз компания Oriflame обучение өтөт. Каждый раз биз обучение өтөбүз. Ошол обученияларга келип катыша турган болсоңуздар, ар бириңиздерде мүмкүнчүлүк болуп атат ушундай чоң даражага жетишкенге. Сиздер мен билем деген адамдар көп да, азыр Москвада или болбосо башка жакта Oriflame'ди айтсаңыз, Oriflame, мен Oriflame'ни билем. Oriflame адамды алдайт, Oriflame чөнтөгүңдөгү акчаңды алат, бекерлүү убактын кетирип жүрөсүң деген адамдар толуп турат. Бүгүн мына жаңы келгендер, өзүңүздөрдү сынап көрүңүздөр, үйгө барып туруп, жакын адамыңыздарга мен Oriflame компаниясына бардым. Oriflame компаниясында 2 жаш чыгып сүйлөдү, аларга компания 150 миң бериптир деп айтыңыздар эле, алар алдайт дейсиздерди. Жок, бул жерде эч ким алдабайт. Болгону биз сиздерге возможностьту көрсөтүп атабыз. Ошол возможностьту туура кабыл алып, туура сиздер түшүнүп ушундай школаларга постоянно келсеңиздер, сиздер дагы алдыңкы катарга лидерлерге кошулуп калганга возможность болот. Мынакей, мына жерде метрода обучение кылып кетиптиз да. Действительно метронун ичи тынч экен, ошондуктан сүйлөп обучение кылганга эме кылды. Ушул күнгө чейин биринчи школага келип отурганын айтканда, сен 52 жолу школага келип качсаң, компанияда директор болосуң десе, койнтуп эле мен 52 жолу келсем, компанияда директор болом деп өзүмө суроо бергем да. Анан келдим, биринчи жолу уктум, экинчи жолу уктум, үчүнчү жолу келгенде баягы түшүнүп калат экенсиң дагы, өзүң келбейт экенсиң да, жок дегенде бир 2 адам ээрчитип келет экенсиң. Анан уже 3-чүсү, 4-чүсү ошентип эле каждый школага адам алып келип эле, мен 38-чи школага келгенде эсептегенмин, мага интересный болгон. 38-чи жолу школага келгенде мен директорго чыкканмын да. Бул жерде важно да, каждый воскресеньеда школа. Мен бир жолу калтырган эмесмин, кечээ воскресеньеда той болуп калтырып калдым. Болбосо эч качан калтырган эмесмин да. Если силер өсөм десеңер, чоң акчага жетем десеңер, обязательно школаны калтырбай келишиңер керек. Ошондой эле бизде пятница күнү, эми өзүм иштеп жүрөм, анан кийин бул жерде залда келген, командага келгендер айтат да, значит, Oriflame женский турбайбы, аялдардыкы турбайбы дейт. Ошондуктан ошолорго доказать этиш үчүн дагы акча иште баштадык. Ошолорго доказать этиш үчүн дагы мына мужской школа баштаганбыз. Каждый пятница күнү 4-төн 6-га чейин күнү мужской школа болот. Пятница күнү жума намаздан кийин бардык мырзаларды ошол мужской школага чакырып кетебиз. Эртеңки пятницадан уже школа башталат. Анонстарды жөнөтөбүз бардыгыңыздарга. Келип ошол жерде мужской тема боюнча, мужской обучение боюнча кенен маалымат алсаңыздар болот. Бардыгыңыздарды чакырып кетебиз. Эркектер школа өтсө биз өтө албайбыз деп биз дагы атандашып чыкканбыз буларга. Себеби аял кишиге дагы керек нерселер көп да. Азыр бизде аялдар основной кечинде үйүнө келет, эртең менен кайра жумушка барат. Күндө окшош жашоо. Сиздердин азыр башка жакта иштеген адамдардын жашоосу, сиздердин жашооңуздар черно-белый жашоо деп айтсак болот. Себеби сиздер бир күндө эле айландырып атасыздар күнүгө. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөрткүңүздөр келген болсо, биз дагы өзүбүздүн командабыз менен кеңешип бактылуу айымдар деп клуб ачтык. Ошол клубка биз бардыгыңыздарды чакырабыз. Ар бириңиздерде доступ бар, тааныштарыңыздар болсо тааныштарыңыздарды алып келиңиздер, чакыра албай жүргөн адамдарыңыздар болсо алып келиңиздер. Бизде возможность болот гинекологдорду чакырганга, врачтарды чакырганга, ар кандай консультация алып кеткенге возможностьуңуздар болот. Келиңиздер, айымдар дагы биз өзүбүздүн күчүбүздү эркектердин алдында көрсөтүп коелу. Баары бир биз жеңип чыгабыз. Эркектер жеңип чыга тургандар кол чатырып коймо. Аналарды тамаша. Система работа. Именно Oriflame'да азыркы акчаларга жетиш үчүн, команда создавать этиш үчүн да биз эмне жумуш кылдык, эмне жумуш кылып жатабыз азыркы учурда да. Бул биринчи эле каталог. Каталог биздин личный балыбызды жабыш үчүн дагы инструмент болот. Ошондой эле каталог адам чакырыш үчүн дагы инструмент болот. Каталог таркатканда уялгандар барбы? Каталог таркатканда уялгандар, силерге айтам да, эмнеге уяласыңар? Каталогдун эч жеринде эч кандай жаман жыт чыкпайт. Чыкса жөн гана аромат духинин жыт чыгат. Таптаза. Ушуну көрсөткөндө эмнеге уяласыңар? Мындай ойлонуп көрсөңөр. Дворник болуп эшик чыпыргандан уялбайт, эмнеге десе акча алам дейт. Уборщицанын кийимин кийип уборка кылгандан уялбайт, эмнеге десе айлык алам дейт. Эмнеге таптаза жыты чыгып турган, сон ароматтардын жыты чыгып турган каталог көрсөткөндө уяласыңар? Мен каталог көрсөтүп адамдардан заказ алганда иногда мен жанында отургандар уялып кетет да. Мен каталог көрсөтүп атсам, жанында отургандар уялат да. Зачем уяласың да?
биринчи ситуация болду. Торговый центрде каталогда катып жүрөбүз, анан бир уборщица кыз бургерде иштейт экен, уборка кылып баягы столдун үстүн тазалап кетти. Каталог чыгардым да сумканы, анан кийин эже кыргыз тилде каталог берейин дедим. Кыргыз мен точно билем. Орысча сүйлөйт да. Я не понимаю деп. Анан эже атыңыз кыргыздын аты экен го, жазылып атат аты. Эмнеге эме кылдыңыз дедим да. Десем, мага Арфлейм жакпайт, мен Арфлейм толуп берем дейт. Мен золотой директорду ачканмын. Каждый 21 күндө 50 миңден жогорку доход бар. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу четелге чыгып келдим. Иши компаниянын бир условиясы менен 4 поездка отурдум. 3 жолу банкетке барып келдим. Ал уборщица. Мен каталог берсем, ал уялып атат. Салыштырып көрсөңөр. Мен каталогду мага жакпай эмес, мен чтобы ошол адамдын жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылып көрдүм каталог менен. Ал адам өзүнүн жашоосу өзгөрүшү үчүн отказ кылды все. Түшүнөсүңөрбү? Самом деле Арфлеймди тоготпойт, бирок Арфлейм берип аткан мүмкүнчүлүк аларда жок. Ошондуктан ойлонуңуздар, решать этиңиздер. Бул жерге келгенде эл жасабаган ишти сиз жасап көрүшүңүз керек. Эгерде эл жасабаган ишти сиз жасаган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошонун результаты болот экен да, потому что мен дагы каталог көрсөтө албайт элем. Адамдарга барганда, адамды карап туруп, бул албайт дейт элем каталогду. Жок, эгерде сиз адамга жакшы подход кылып, адамды жакшына күлүп барып каталогду берсеңиз, сөзсүз түрдө ал адам каталогду алат. Онлайн. Биз онлайнда чакырабыз. Офлайн чакыра албагандар, каталог көрсөткөндө уялгандар, силер онлайн иштеп көрсөңөр болот. Онлайн иштегенде кандай кылабыз? Одноклассник, Facebook, Контакт, WhatsApp'та ошолор менен иштесек болот. Например, Одноклассниктен бизде командабызга келген Шамат кызы Бөбүслайка, азыркы учурда директор компанияда, Таттыгүл эже, азыркы учурда 15%-теги менеджер, через Одноклассник эле маалымат берип келгендер. Барбы через Одноклассник келгендер дагы? Через соцсет келгендер. Telegram, то есть Instagram, ошол сыяктуу. Вот биздин команда ошол менен иштеген үчүн ошол результат бар. Дальше. Ушул офлайн, школа, личный бренд, подарок, друзья, бардык нерседе колдонсоңуздар сөзсүз результат болот. И бул жерде сөзсүз түрдө правила бар. Правила слушаться спонсора. Эгерде сиздер спонсоруңуздарды уга турган болсоңуздар, даже спонсор азыр эшикке чыгып айнектен секир десе секирсеңиздер, спонсор сизге айнектин арагынан жумшак подушка коюп койгон болот. Спонсорду уксаңыздар, сөзсүз түрдө бул жерден ийгиликке жетесиздер. Биз, конечно, кичинебизден келип бул жерде бизнес кылып баштаганыбыз үчүн Жумагүл эжени уктук, Мимоз эжени уктук, ошолорду угуп отуруп биз азыркы результатка жетип атабыз. Мынеге правила бул биздин команданыкы, биз дайыма айтам, спонсорду ук, эгер спонсор туура эмес деп айтып аткан болсоң, 1-2 пунктты кара дейм да. Спонсор эгер туура эмес сүйлөп атат десеңер, анда 1-2 пунктты карашыңар керек. То есть по-любому спонсорду угушубуз керек. Дальше. Сөзсүз түрдө биз бул жерде благодарность билдирип кеткибиз келет. Ушул жарык дүйнөгө алып келген ата-энебизге. Эгерде биздин ата-энебиз болбогондо, биз азыркыдай сүйлөп турмак эмеспиз. Биз азыркыдай возможностька жетмек эмеспиз. Ушулардын жардамы менен, ушулардын аракет жаса деген сөзү менен гана биз бул жерден чоң результат жаратып отурабыз. Көпчүлүк ата-энелер бар. Койчу Арифлеймиңди токтотчу. Арифлеймге барсаң сенде эч кандай результат болбойт. Адамдар иштей берет, кыла берет. Сенин колуңдан келбейт. Колуңду жуу, идишиңди жуу дегендер дагы бар. Жашооңду өзгөрт деген адамдар дагы бар. Мен бул жерде өзүмдүн ата-энеме, конечно, ыраазычылык билдирип кетем. Себеби ошолор аркылуу мен ушул жерге келип отурам. Ошондой эле сөзсүз ата-энелерге ыраазычылык айткандан кийин сөзсүз биз спонсорго дагы ыраазычылык айтабыз. Көпчүлүк консультанттар спонсордон чоң нерсе күтөсүңөр да. Сени Арфлеймге алып келип жаздырып койду, уже сага чоң нерсени берип койду уже. Андан ашыкча нерсени күтүштүн кереги жок, сен өзүң кылышың керек. Спонсорум мага мындай андай дегендин ашыкча кереги жок бул жерде. Спонсор сени чакырды, бул жакта маалыматты берди, түшүндүрдү, көрсөттү. Значит, спонсор уже чоң нерсени жасап койду. Ошону түшүнүңүздөр. Биздин спонсорлорго терең ыраазычылык. Садык кызы Жумагүл, ошондой эле Маткеримова Мимоз эжелерге чоң рахмат. Конечно, командага дагы
рахмат айткан өтө сонунда. Качан командаң сени карап турганда, командаң ушунчалык ыраазычылык менен алардын бактылуу көздөрүн карап ыраазычылык билдирген, бул башкача ощущение. Бардыгыңыздарды ушул нерсени чувствовать этишиңиздерди каалайбыз. Биздин командага чоң рахмат. Болду окшойт.